Бүгін Бишкек шаарында 5 март Калпак күнүнө карата жөө жүрүш болуп өттү. Жөө жүрүш Кыргыз улуттук филармониясынан башталып Ала той антына чейин болду. Ага коомдук активист жаштар жана студенттер катышышты. Катышуучулар баштарына ак калпактуу көтөрүп, улутум Кыргыз деген уран менен жүрүп отурушту. Ошондой эле Ала той антында Кыргыздын улуттук кара жорго бийи бийленди. Мэрия барып атайын жооп алып, ушундай Кыргыздын жаштарын бул өзүнүн улуттук көрөнгөсүн ушу ак калпагын даңазалоо максатында өткөзүп атабыз. Бүгүнкү жөө жүрүштү себеп дегенде бүгүнкү күндө ачыгын айтканда, сөздүн ачыгын айтканда көбүнчө жаштарыбыз киргиз болуп барат да. Ошолорду киргиз кылбай, мындайча айтканда, улуттук көрөнгөнү көтөрүп, биздин ак калпагыбыз бар экенибизди, Кыргыз экенибизди жана ошондой эле манас экенибизди даңктап, ошол максатта чыгып жатабыз. Жөө жүрүш Улан Эгизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси тарабынан уюштурулган. Бирикменин жетекчиси Алтынбек уулу Дастан ак калпакты 5 март күнү эмес, калган күндөрү унутуп койбостон, кыргыз жигиттеринин башынан түшпөй күн сайын кийип таңазалап жүрсөк дейт. Ак калпакты деги эле илгертен биздин кыргыз элибиз кийип келген. Кыргыз элибиз абдан байыркы эл болгондуктан ак калпактай туусу өйдө болуп келген. Ошол себептен биздин кыргыз элибиз бул дагы бир Кыргызстандын улуттук кийимдеринин бири десек болот. Анан айта кетчү нерсе, бүгүнкү ак калпак күнүнө карата бизде жөө жүрүш болуп атат. Жөө жүрүш абдан жогорку деңгээлде болду десек болот. Ошо анан бүткүл кыргыз элимди мен ак калпак күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Эске сала кетсек, ак калпак күнүн белгилөө демилгесин коомдук активисттер көтөрүп чыккан. 2011 жылдын 5 мартынан тарта ак калпак күнү өлкөнүн бардык аймактарында белгиленип келет. Биздин белгилүү инсаныбыз Рысбек Жабиров тарабынан дагы ошол ак калпак күнүн белгилөө сунушталган. Мына ошол сунушталган күндөн тарта ошо 5 мартты биз дайыма ак калпак күнүн белгилеп келебиз. Бул ак калпак бул кыргыз улутунун бул эң башкы улуттук баш кийими болуп эсептелет. Биз ошо ак калпак күнүн ошо биз Кыргыз улуттук университетинин кесиптик коллежинин студенттери менен биргеликте майрамдоону чечтик. Улуттук баш кийимибиз байыртадан мекендеген ала тоону чагылдырат. Калпак көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат.